студенттин партасына отурган 17 ноябрь күнү эл аралык студенттердин күнү. Дүйнө жүзүндөгү билим көй жаштар менен катар бул майрамды Ош мамлекеттик социалдык университетинин студенттери да кызуу майрамдашты. Тарыхка кайрыла турган болсок, бул күн 1946 жылы Улуттар аралык конгрессинин чечими менен бүткүл дүйнөлүк студенттердин майрамы катары белгиленген. Сүйүнүчтүү болуп отурабыз. Бүгүн ушул студенттердин майрамына атайын көңүл буруп келип отурган Ош шаардык мэриясынын биринчи вице-мэри, ошондой эле башка өкүлдөрдүн келип отурушу ошол биздин студенттердин майрамынын өзгөчөлүгүн жана бул майрам башкача бир деңгээлдеги майрам экендигин көрсөтүп отурат. Салтанаттуу кечеде Ош шаарынын мэриясы жана окуу жайдын ректору тарабынан жаштар арасында өткөрүлүүчү иш-чараларда активдүү катышкандыктары, окуудагы жетишкендиктери үчүн бир катар студенттер дипломдор жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Ош шаарынын мэриясынын ардак грамота менен сыйлоо жөнүндөгү 368-токтому. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитеттин катынын негизинде 17 ноябрь студенттер күнүнө карата жаштарга колдоо көрсөтүү максатында Кыргыз Республикасынын Ош шаарынын статусу жөнүндөгү мыйзамынын 8, 18, 20, 21 беренелерин жетекчиликке алып токтом кылам. Ош шаарында жаштар саясатынын өнүгүшүнө кошкон салымы жана коомдук маданий иш-чараларга активдүү катышкандыгы үчүн төмөндөгүлөргө Ош шаарынын мэриясынын ыраазычылык баракчалары ыйгарылсын. Инженерлик технологиялык факультетинин 2-курсунун студенти. Чындыгында бүгүн биз үчүн, жалпы студенттер үчүн бүгүн өзгөчө күн болуп турат. Бир эсте калып турган бир тарыхта же болбосо өзүбүздүн календарыбызда бир кызыл календар менен бирге турган күндөрдүн бири болуп турат. Себеби бүгүн мен аябай сонун бир сүйүнүп, кубанып турам, албетте бир сыймыктанып турам десем да жаңылышпаймын. Себеби көрүп турасыздар, бүгүн мынакей биздин Ош шаардык мэриясынын ыраазычылык катын алып турабыз. Албетте бүгүн бир чоң стимул, бир чоң мотивация берип турат. Себеби bunday нерсени алыш үчүн биз да албетте Кудай аракет кылдык, күнү түнү бир Ош шаарында бир өнүгүшүнө, бир болбосо мамлекеттик социалдык университеттин өнүгүшүнө бир өзүбүздүн салымыбызды кошуп атабыз. Бул күнү Ош мамлекеттик социалдык университетинин студенттери, окутуучу жамааты менен биргеликте чакырылган коноктор Ош шаардык мэриясы, шаардык кеңештин депутаттары да учурдан пайдаланып өзлөрүнүн артта калган студенттик күндөрүн кубануу менен эскерип, жалпы студенттерди майрамы менен куттукташты. Бүткүл дүйнөлүк студенттердин эл аралык майрамы менен сиздерди Ош шаардык кеңешинин депутаттарынын атынан чын жүрөктөн кызуу куттуктайм. Ош мамлекеттик социалдык университетинин биздин Ош шаарыбыздагы орду, анын салмагы өтө чоң, эбегейсиз. Ошондуктан биз бүгүн ошол мамлекеттик социалдык университетинин жандуу бөлүгү бул студенттерди 17 ноябрь бүткүл эл аралык студенттер күнү менен куттуктап коюуга өзүбүз келип катышып отурабыз. Студенттик бул мезгил эч кимге алмаштыргыс, эч кимге бир теңдештиргис мезгил. Ошондуктан ушул 5 жылдык өмүрдү бир жакшы демилгелер менен, жакшы билим алуу сапаты менен өткөргүлө деген өзүбүздүн кийинки ушул жаштарыбызга, студенттерге айтып кетип атабыз. Албетте 10 жыл мурунку студенттик күндөр менен бүгүнкү мезгилдеги студенттик күндөрдү салыштырганга болбойт таптакыр. Анткени 10 жыл мурунку студенттердин, алардын ою, алардын ой жүгүртүүсү, коомго, бүгүнкү күндөгү шаарга болгон көз караштары башка болсо, бүгүнкү биздин жаштарыбыздын баягы глобализацион мезгилинде өздөрүнүн ой жүгүртүүсү, өздөрүнүн алып жүрүү туруму, этикасы, мисалы үчүн бирөө менен болгон махабатташ сырдашуулары, аңгемелешүүлөрү бул 10 жыл мурункулар менен салыштырганга болбойт да. Албетте, учурунда анчалык баркталбаган студенттик күндөр өзүнүн кайталангыс сезимдери, эстен кеткис окуялары менен өзгөчө доор болуп саналары баарыбызга талашсыз.